da öte жаман оорулар. Дененин оорусу өлгөнгө чейин эле. Рухтун оорусу түбөлүктү. Рухтун оорусун дарылабаса, түбөлүктү буну кыйнайт. Анын дарысы только от, башка дарысы жок тиякта. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан баарыбызды сактасын. Кур'ан жараткан Алланын улуу, ыйык, акыркы китеби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мужизасы мынандай берген. Кыямат күнгө чейин кала турган китеп. Кыямат күнгө чейин канча миллиард инсандар келсе, баарына жолдомо бар. Баарына жашоонун багыты бар. Баарына акыйкатка чакыра турган, бакытка чакыра турган, ийгилик, кутулууга чакыра турган китеп бул. Кур'ан-ы Карим Алла субханаху ва тааланын каалоосу туугандар. Кур'анда ушу бизди жараткан Алла эмне кааласа бизден бардыгын Кур'анга киргизип койгон. Кур'ан акыйкат. Кур'анда 114 сүрө, Суратул Мүлк, Мүлк сүрөсү, ошонун ичинде 114 сүрөнүн ичинде Мүлк сүрөсү. Өткөнкү сабактарда да айттык эле, бүгүн Кудай кааласа ошонун уландысы Алла Тааланын мынакей жаратып койгон жер жана жерден чыга турган бардык мөмө жемиштер силер кыдыргыла дагы Алланын рызкысынан жегиле деди. Кулу мин рызки. Алла Тааланын рызкысынан жегиле. Будайбы, арпабы, нанбы, чөп-чарбы, бардыгы Алла Таалам биз үчүн жаратып койгон. Ал буурчагы болсун, Кудайга шүгүр, жемиштер болсун, мөмөлөр болсун, бардыгын Алла Таалам биз үчүн жаратып койгон. Албетте, рызкыга береке берүүсү бул Алланын иши. Рызкыдан берекени тартып алуу дагы Алланын иши. Рызкыга береке өткөнкү сабакта айттык эле, мынакей биринчиси бир истигфар. Истигфар Алла Тааладан кечирим суроо. Ушуну ким бекем кармаса, жараткан Алла биринчи жүрөгүнөн кайгысын кетирет. Андан кийин жараткан Алла Таала бардык бактысын, бардык жолун ачат, көңүлүн ачат, хидаятын ачат, күмөн кылбаган жерден рызкысын жеткирип турат деди. Ошонун катарында эле рызкыга береке келиш үчүн туугандар тууганчылык мамилени бекем кармаш керек. Тууганчылык мамилени бекем кармана бериң, Кудай кааласа рызкыңызга Кудайым береке берет. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Ман сарраху айябсуталлаху лаху фи ризқи. Кимдин рызкысы кең болгонду кубантырса, ва юнасса фи атари, өмүрү узун болгонду кубантырса, фалиясина рахима, ал тууганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Ошолордун катарында мына таквалык, бул дагы жол ачат экен, адамдын жолун, бактысын туугандар, мынакей көңүлүн, рызкысын ача турган бул таква экен. Кудайдан коркуп, күнөөдөн сактап, өзүбүздү алып жүрсөк, колубуздан келишинче Алла Куранда буйрук берген: "Фаттакулла мастатаатум." Күчүңөрдүн жетишинче силер күнөөлөрдөн сактангыла. Канча күчүңүз жетет, канча ыктыярыңыз да бар. Ошончо милдеттүүбүз. Таптакыр сактана албай калган учур болуп калса, анда бөлөк нерсе. Бирок колдон келип туруп сактанбай койсоң, анда күнөө жазылат. Ошон үчүн мына күнөөлөрдөн качыш керек. Бул күнөө деген нерсе тууган адамды дозок алып бара турган нерсе бул. Күнөөдөн качкан алымдар мисал айтат, жыландан, чаян оттон качкандай, чоктон качкандай, күнөөдөн ошондой өзүңү алып кач. Бул күйгүзө турган нерсе бул. Рызкы эми риваяттарда келет, эгерде рызкы сага мындайча тар болуп атса, анда Алла Таалага баш ийүү менен рызкыны талап кыл. Мындай дегени: "Фа ин таассара алейкум шай'ун минху фатлубуху би таатилла азза ва жал." Аллага баш ийүү аркылуу талап кылсаңыз, Кудайым иншалла жакын арада сөзсүз сиздин жолуңузду, көңүлүңүздү ачып, рызкыңызды көбөйтүп берет. Андан сырткары пайгамбарыбызга көп салават айтуу дагы рызкыга береке алып келет. Пайгамбарыбызга көп салават айтуу, көп салават айтып жүрсөңүз, иншалла жүрөгүңүздөгү кайгы кетет, күнөө кечирилет, рызкыга береке келет. Салаватта касиет чоң да, сырлар көп. Сырлар көп салаватта. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга өзгөчө алхамдулилля салават көп айтып жүрүш керек.
Эми Алла Таалам адам баласына жазып койгон ырыскыны жейбиз, андан ашыкча жей албайбыз. Канча аракет кылбаңыз, сиздин алкымыңыздан канча нерсе өтөт, ошону жазып койгон. Алкымдан, субханалла. Эми жашоо тиричилик экен, адам өлүп калат, кээде гусул кылып атып, ошо адамды өлгөн адамды жууп атып, оозунан ошо акыркы нанын чыгарасын да. Эми чыгып жарымы чыгып чыкпай калат, алып койсун да. Ырыскысы эмес болгон да ал. Аныкы эмес. Алкымдан өткөн ырыскын айтат. Алкымдан өтпөйбү, ал жөн эле сыноо. Канча буюмуң бар, нерсең бар, канча деген акчаң бар, дүнүйөң бар, бунун бардыгы. Бирок ошо дүнүйөнүн сүйүүсү жүрөккө кирип кетсе, адамды кыйнайт. Адамды кордойт. Адамды чарчатат. Адамды шайтан кылат. Дүнүйө эгер жүрөккө орношуп кала турган болсо, чатакта ошол. Мейли. Колубузда болсун, тегерегибизде болсун, сыртыбызда болсун. Ичибизге кирип, жүрөктөн орун албасын да. Жүрөктөн орун ала турган болсо кыйын. Зекетин бербейт. Мухаббаты кирип калган. Бейбечара көрүп, акчасы ашып ташып атса да бейбечараны көрүп, ага ырайым жок. Мына дүнүйөнү сүйүп калган да. Дүнүйө кирип кеткен. Кыйналган адамдарды көрүп туруп дагы жардам бербейт, жардам бербейт. Бул жактан эми аныкы жетпей турган жери жок, ашып атат, ташып атат. Бирок бербейт. Эмне үчүн? Жүрөгүнө дүнүйө орногондо, тамырлап кеткенде. Мындай жүрөк кыйналат, өтө кыйналат. Кичине банкрот болсо болду, мунун жашоосу бүтөт ушу бойдо. Мунун кичине акчасы ылдый өдө алдырып турган болсо болду, бул кордук менен жашоосу өтөт. Өзүн кор алып, Кудай сактасын да, ыйманы болсо кармалып калышы мүмкүн кичине. Болбосо өзүн жок кылып берет бул. Эмне үчүн? Дүнүйө жүрөккө орногондон кийинчи, айтып атам го, адамды чарчатат, тажатат, кыйнайт, жок кылат, кор кылат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман канатил ахира хаммаху". Кимдин ушул максаты, жүрөгүндөгү гамы, ниети ахирет боло турган болсо, жаалаллаху гина фи калбихи, Алла Тааланын жүрөгүн бай кылып коет экен тууган. Жүрөгүнө токчулук берип коет экен. Азына дагы каниет, азына дагы шүгүр бар будачы. Кудайга шүгүр, өзүн башка адамдардан төмөн сезбейт. Аллага шүгүр деп, алхамдулилlah, башын көтөрүп жүрөт. Дүнүйөсү аз болсо дагы жүрөгү бай бунуку. Bunun жүрөгү ток, ач эмес. Алла Таала анынчы бардык иштерин, проблемаларын топтоп коет, оңой чечиле турган кылыпчы. Чачылгандын бардыгын топтоп коет Алла Таала. Бунун иши тияка чарчап, бул жака чарчабайт. Ушул жерден эле иш бүтө берет. Дүнүйөгө келет, кор болуп келет. Дүнүйө келет ага, кор болуп келет. Себеп дегенде бул дүнүйөнүн аркасынан кууп, аркасынан кул болгон жери жок. Ошон үчүн буга келсе дүнүйө өзү кул болуп келет. Жалдырап келет. Эми дүнүйөнү ким максат кылып алса, ахиретти эмес. Дүнүйөнү ким максат кылып алса, угуп алыңыз анда. Жаалаллаху фақраху байна айнай. Алла анын эки көзүнүн ортосуна жакырчылыкты басып коет. Мындайча айтканда, эки көзүнүн ортосуна кембагалдык, жакырчылык. Бул ач. Канча дүнүйө, ошончо ач. Буга миллион жетпейт, 10 миллион долларың жетпейт, миллиард долларың жетпейт, 2 машина жетпейт, 10 үй жетпейт, 10 контейнер жетпейт, 2 базар жетпейт, кийимдер бу тойбойт, мүмкүн эмес бул. Эмне үчүн? Себеп дегенде, Алла бунун пешенесине жакырчылыкты баскан. Тойбостукту баскан. Кембагалдыкты. Себеп не? Эмне себептен басылды? Жүрөгүндө дүнүйө орногон. Дүнүйө жай алып алган, тамырлап алган. Бунун жүрөгүндө ахирет жок. Ахирет жок. Бул бир. Экинчиси, фаррака алейхи шамлаху. Бул иштерин Алла субханаху ва таала чачып берет дейт. Алымдар түшүндүрүп берет. Карап турупчу. Тоок бар го. Короз тоокторуңуз бар үйдө. Ошого жем бергенде жүгөрүнү карап,
Бир болот, мындай алдына кылып таштап берип коет. Бир болот ушуну чачып берет. Ошол эле ырыскы сизге бизге берип атканчы. Кааласаң бул жерден ал, кааласаң терип ал. Эми ойлоп көрүңүз, Алла субханаху ва таала оңой кылып алдынан берип коет, кааласа ушуну чачып коет, ошол 2-15-30 деп коет. 2-15 деп коет экен? 2-15-30. Баары мындайынан тегерем, мындайынан тегере. Кандай кылба? Бар ошол эле ырыскыны жейсиң, андан ашык жей албайсың. Андан ашык алкымыңан айтайын, ант ичип айтайын, 1 грамм нан өтпөйт. 1 грамм су өтпөйт. Алла жазгандан ашык 1 грамм су, 1 грамм нан, 1 штук күрүч өтпөйт. Алла жазгандан ашык өтпөйт. Мүмкүн эмес. Канча неме кылба. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала не дейт? Мынандай дейт. Валам яти дуния илля ма куддира ла. Билип койсун. Тагдырында канча дүние болсо ошончо гана берилет. Так. Фала юмси илля факиран, вала юсбих илля факиран. Не дейт? Бул таңга жетсе дагы жүрөгү ач, кембагал болуп жетет. Кечке жетсе дагы жүрөгү ач, кембагал болуп жетет. Тойбойт да бул. Мынакей. Ошон үчүн жүрөктү дүниөнүн мухаббатынан тазалайлы. Дүниөгө ач көздүктөн тазалайлы. Колуңузда боло берсин, кийиниңиз, мейли. Кантип билебиз? Жүрөктөбү же колдобу? Кантип билебиз? Бул дүние менин жүрөгүм орногонбу? Же орногон эмеспи? Ар ким өз жерде отурганыбызды айтышыбыз мүмкүн. Менин жүрөгүм таптаза. Токто, ал билине турган өзүнүн учурлары бар. 5 убакыт намаз менен дүние экөө тең талашып келгенде дүниені кыласызбы, намазды таштайсызбы? Же намазды кыласызбы, дүниені таштайсызбы? Ушул жерде билебиз. Алланын буйругу келип калды. Алланын буйругун таштайсызбы, же дүниені кыласызбы? Ушул жерден билебиз. Жараткан Алла Тааланын каалоосунун аркасынан эришисизби, же напсынын каалоосунан эришисизби? Ушул жерде билинет бул. Кимдин жүрөгүндө дүние болсо, дүниенин кулу болсо, Алланын каалоосун таштайт, Алланын өкүмүн таштайт бул. Динди таштайт, иманды таштайт, жалган болсун, ант ичип болсун, ошо дүниени алат. Алдап болсун, уурдап болсун, жаны чыгып кетет. Ошо дүние үчүн ким менен соттошсо соттошконго барат. Өлтүрсө өлтүргөнгө барат. Арамга бардыгына барат. Эмне үчүн? Дүние жүрөккө орношкондон кийин бул дүниенин кулу болуп калды да. Дүниенин кулу болуп калды, дүние буну кандай управлять этет, каалагандай. Жакын арада 1 ай өтө элек. Бир тууганын каматышты. Дүние үчүн. Дүние үчүн каматышты. Соттошуп туруп, соттошуп эки жакка чачырап кетсе жакшы болбойбу беле? Жок, каматып анан тынды. Кайсы жүрөккө орношуп кетсе мынандай калып барат. Туугандар, Аллахым баарыбыздын жүрөгүбүздөн дүниенин мухаббатын чыгарсын. Мен ырыскы издейли, адал жол менен издейли, авир менен, ыззат менен, бирок өкүм Алла Тааланы карап, Кудайдан коркуп. وما أقبل عبد على الله تعالى بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع. الله أكبر. Андай пенде өз чын жүрөгү менен Аллага кайрыла турган болсо, Алла момундардын жүрөктөрүн ошо пендеге кайрып коет дейт. Мухаббат менен, райымдуулук менен кайрып коет. Жана Алла субханаху ва таала ар бир адамга жакшылык кылууда тез. Субханалла. Каб ибн Малик деген сахаба болгон. Каб ибн Малик разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мынау мал, мүлк, байлыкка тойбогон жана дүниенин дагы, бийликтин дагы жүрөгүнө мухаббатын орноткон ушу экөөнүн мисалынчы, динди ушундай нерсе бузат деген кандай? Эки ачка карышкырдай деп мисал берген да. Эки ачка карышкырды кой берсең, бир корогойдучу канчосын бузуп талкалайт, эми андан дагы жаманыраак динди талкалай турган жүрөккө дүниенин мухаббаты жана мансаптын мухаббаты деген да. Эгерде жүрөктө ошо дүниенин мухаббаты болуп, мансаптын мухаббаты боло турган болсо,
Анда билип коюңуз, бул динди курутат бул. Буга баары биринчи өзүнө да барыбер, башка да чөйрөсүнө да барыбер. Мына мен силерге ошо хадисти окуп берейин. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh bu keltirgen bol hadis Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, iki açığa karışkır, iki açığa bolonda da jönökө karışkır emес. Ушуга bir корогойго кой бере турган болсоңуз, мунучу канчалык бузат дейсиз? Канчалык талкалайт. Бул дейт, мин херсил мар аламан, бал байлыкка ач көз, мансапка ач көз адам андан да көбүрөөк бузат дейт динин. Мааниси ушундай. Ал-хирс алал-мал вал-жахид дуньяви аксара фасадан лид-дин мин ифсати зи'байн ал-жаи'айн лил-гhanam. Мынакей, мал мүлккө болгон ач көздүк, дүнүйө, байлык, мансабына, бийлигине болгон ач көздүк, бул динди көбүрөөк бузат дейт. Эки ачка карышкыр bir korogойду коюп бузгандан дагы дейт. Мынакей. Анас разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лау кана либни адам вадиян мин мал, лабтага илейхима салисан, ва ла ямлау жауфи ибни адам илля тураб, ва ятубуллах ала ман тааб." Muttafaqun aleyh. Buxaride dagы, Muslimde dagы келет тургандар. Анас разияллаху анху айтат. Пайгамбар мындай дегенде: "Эгерде адам баласына эки кокту байлык берилсе, бул үчүнчүсүн эңсейт экен да. Үчүнчүсүн каалайт экен бул. Эки кокту толо байлык берсеңиз. Кээ бир риваятта мындай келген: "Лау анна ли ибни адам вадиян мин захаб." Эки кокту алтын толтуруп. Мисалы биздеги алаарча ушеле деген бар. Туурабы? Ошону толтуруп, алтын менен толтуруп. Биздин Кыргызстан байлыгы ал канча тонна болсо толтуруш мүмкүн эмес. Бүткүл дүйнөнүн байлыгын алып келсең дагы бул ала арчанын коктусу баштан аягына чейин, белки байтиге чейин толобу толбойбу, Кудай билет. Жо толсо дейт, ушундай эле бир эмес, дагы экөө болсо. Алда бир адамга берсек, мына деп. Бирле адам баласы мага деле берсе, сизге деле берсе, либойном дейт, адам баласы деген пайгамбарыбыз. Кимге берсе, ал айтат экен, үчүнчүсү болсо экен дагы дейт. Эки кокту аздык кылады, үчүнчүсүн аздык кылады. Жана эмне дейт эми бул? Адам баласынын жүрөгү тойбойт дейт. Бир гана топурак менен деген. Топурак менен гана тоет. Бир жерде көзү тойбойт деген. Бир гана топурак менен тоет. Бир жерде напсиси тойбойт. Бир гана топурак менен тоет. Адам баласына ар бир адамды Алла жаратканда туган, угуп алыңыз. Ар бир адамга ушунчалык Алла Таала напсинин каалоосун берген, бүткүл дүйнөнүн байлыгын берсеңиз, ал тойбойт. Напсинин каалоосу ушунчалык көп бизде. Менде дагы, сизде дагы, ар бирибизде. Напсинин каалоосун тойгозо турган жай бул дүйнө эмес, ахирет бейиш ал. Алла Таала напсинин каалоосун эң жогорку деңгээлде тойгоздура турган, жыргата турган жай үчүн бейишти жараткан. Бул дүйнө андай эмес. Бул дүйнөдө напсинин үстүн кичине кармаш керек, үстүн басыш керек, кичине сындырыш керек. Напсинин каалоосун аткарбаш керек. Мынандай дүйнө бул. Кудай кааласа, иншалла учур келет, анан качан жыргатабыз деген суроо пайда болот да. Все. Качан? Бейишти. Жогорку деңгээлде. Тонналап сүт ичесиз, ич орбайт. 60 миң касыр сарай эмеген, 60 миң. Алла Таалам алтындан сизге кан сарай берет. 60 миң. İçinde brilliantın tiyaklarına айтпайлы ғой. Бейіштің қоздығы Аллаху акбар. Бейіштің қоздығы şu bu bir kamçı. Бейіштегі şu bir kamçı kança орынды eyleydi. Ошол бүткүл дүниеңден жакшыраак. Ал жагы керемет, субханаллах. Кандай сүйүү, кандай мухаббат, кандай жыргалчылык, кандай рахат, бейиштеги неематтар ал осы түбөлүктү. Ошон үчүн бул дүйнөдө билип коюңуз, эч качан адам баласынын напсиси тоюшу мүмкүн эмес. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп атат? Алла Таала ким тоба кылса тобасын кабыл кылат.
Демек, туғандар, ислам дини дүние таппа деп чакырган эмес. Дүние тап, бирок дүниеге кул болмо деп чакырган. Дүние жүрөгүңө орнотпо деп чакырган. Дүниені жүрөгүңө орнотпо деп, мухаббатын жүрөгүңө батырба деп чакырган. Дүниені алхамдулилля табуу мен пайда болот. Өзүңүздүн абириңизди сактайсыз, өзүңүздүн жүзүңүздү сактайсыз, башкалардын алдында тилемчилик кылып, кол сунуп, өзүңүздү кор кылгандан, ал береби бербей Кудай билет. Ошого караганда өзүңүз мээнет менен таап, алхамдулилля, бул жакшы нерсе. Жана акча менен ибадат кыласыз. Дене менен ибадат кылып атасыз, орозо кармап, намаз окуп. Биздин ислам динибизде акча менен дагы ибадат бар да. Анда зекет бул акча менен болгон ибадат. Садакалар акча менен, фитр садака акча менен болгон ибадат. Кайрымдуулуктун жолдорунун баардыгы акча менен болгон ибадат. Ажылык акча менен дагы, дене менен дагы да. Экөө менен тең болот да алчы. Намаз только дене менен болгон ибадат. Орозо только дене менен болгон ибадат. Зекет только акча менен, ажылык акча дене экөө менен бирге да болчу. Демек биздеги алхамдулилля мал, мүлк менен дагы, акча менен дагы ибадат бар туган. Оозачарлык кылсаңыз кандай? Бечаранын курсагын тойгозсоңуз кандай? Кажетин бир түрсөңүз кандай? Толтурду. Аллахтын жолунда алхамдулилля сарптаган 1 сомго да Алла Таалам текке кетирбей сообун берет. Сөзсүз берет. Өзүңүзгө сарптасаңыз да ошонун сообун аласыз. Эгерде ниетиңиз болсо. Акча таптыңыз 1000 сом. 200 сомго өзүңүз курсагыңызды тойгоздуңуз. Ошого да Алла Таалам сооп берет. Молодец. Уурдап тапкан жок бул. Пешене тер менен таап, адалдан таап. Адал нерсе менен азыктанып атат. Буга эмне болот экен? Ниет болсо эле болду, сооп берет. Өзүңүзгө кийим-кече алдыңыз. Макулбу? Тамак аш алдыңыз. Өзүңүзгө сарптап атасыз, башка бирөөгө эмес. Аялыңызга, бала чакаңызга, досуңузга, бебечараларга эмес, өзүңүзгө сарптаганыңыз үчүн сооп аласыз. Качан? Ушу биздин ниетибиз болсо. Адалдан таап, адалга сарптаңыз. Ва илайхи нушур. Жана ага карай гана кайра тирилип баруу дейт. Алла субхана ва таала ошо жерге чейин айтып атат бизге, сиздерге: "Эй тугандар, Алланын жеринде кыдыргыла, ырыскысынан жегиле, бирок ошо менен биргеликте унутпагыла, Алланын алдына кайтып барар күнүңөрдү, кабырдан кайра тирилип Алланын алдына барасыңар. Ошол күндү унутпагыла." Нушур деп коет. Өлгөндөн кийин кайра тирилгенди нушур деп коет. Хашар деп коет, топтолгонду, жыйналганды. Бардыгын Алла субхана ва таала топтойт ошо. Хашар, махшар деп коебуз. Нушуру болсо, мынакей нушур өлгөндөн кийин кайра Алла Тааланын алдына Алла Таала субханалла кабырдан кайра тирилтет. Ишенип коюңуз, шектенбеңиз, экиленбеңиз, күмөндө болбоңуз. Сиз мурда жок элеңиз. Мен өлгөндөн кийин чирип кетсем, жок болуп кетсем, кантип тирилет деп, андай шайтандын азгырыгына азгырылбаңыз. Андай боло турган болсо, ал азгырыкты жеңе турган дагы жол бар. Кандай? Сиз мурда каякта элеңиз? Сиз мурда кайда элеңиз? Өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен го азыр бармын. Азыр бармын. Бир учурда мен жок элем. 100 жыл мурда мен жок элем. Ошо жоктон бар кыла алган мени азырго бармын. Тилим бар, көзүм бар, кулагым бар, өңүм бар, путу колум бар. Ушуну жок кылып, кайра бар кылып коюп Аллага эмне кыйын? Ал жоктон бар кыла алган, бардан барды жок кылып бар кылып коюп Аллага эч кыйын эмес. Бекем жүрөктө ишеним болсун. Бекем жүрөк. Кайра тирилебиз деп жашайлы. Не деп жашайлы? Мен кайра тирилем деп жашам. Өлүм менен бүтпөйт, кайра тирилем. Кабырда канча жатат, канча ата бабаларыбыз бар, канча досторубуз бар, канча туугандарыбыз өтүп кетти го, баары тирилет. Не болот экен? Баары тирилет. Ким менен мамиле кылдыңыз го, кайра тирилет. Сөзсүз ошо мамиле боюнча кайра сүйлөшөсүз. Ага жакшылык кылган болсоңуз соогун көрөсүз.
жамандык кылган болсо күнөөсүн тартасыз. Ал сөз бар нерсе. Ал жок эмес бул. Бул жөн эле бир бул уламыш эмес, макулбу? Бул жомок эмес туган. Бул Кур'ан. Бул чындык, бул акыйкат. Алла Таалам Кур'ани Каримде бизди ар кандай жолдор менен түшүндүргөн. Жамгырды мисал келтирип түшүндүргөн. Кургак, ушундай бопбоз жамгыр жаабаган жерге жамгыр жааганда кандай жашылданып өскөндөй. Кудум ушундай Алла Субхана ва Таала силердин кайра кабырдан тирилип чыгууңарда ушундай. Кадаликал хуруж, кайра чыгасыңар сөзсүз. Эч кандай жараткан Алла Таалага бул кыйын эмес. Алланын буйругу. Эми бирок мындайда тиякта 9 айдан кийин анан чыккандай андай болбойт. Момент чыгасыз. Азыр эненин ичинен биз бу дүйнөгө келип атабыз го. Этап менен келип атабыз да. Алла Таала кудуреттүү. Ушу 9 ай кармабай эле мейлиби? Автоматически эле сизди сразу жарап туруп эле эненин ичинен чык дегенге кудуреттүү жетет. Бирок эне чочуп кетет. Эне коркуп кетет. Энеге оор, энеге кыйын түйүлөт. Ошон үчүн акырын этап менен көндүрүп, акырын келип туруп анан анча көнгөндөн кийин анча туруп, ойгонуп, нары бери туруп, мен боюмда бар экен, бияк кыймылдап атат, тигинтип атат, кичине токсикоз болуп, азмаз кусуп атам, көңүл болуп атат, анан тияка барат, бул жака барат, башы ылдый болуп калыптыр, бул жагы өйдө болуп калыптыр дегенде көнүп, анан кийин төрөгөн, бул алхамдулилля энелерге Алла Субхана ва Тааланын тарабынан райым. Чтоб эне чочуп, коркуп, жана башкача болуп кетпесин деп. Макулбу? Ал эми ахиретке барыбыз баргандан кийин кайра тирилүү, ал жерде андай кереги жок этап. Тур дейт, ушул бойдон кайра турасың да. Алланын буйругу менен. Кандай болсоң ошондой. Куранда айтат, мына бармак бар го, бармактагы ар бир адамдын отпечаткалары бар да, кудду ушундай кылып тирилтебиз дейт. Башкача кылбайт. Ишенбесеңиз ал бир жерге басып коюңуз, Кудай кааласа иншалла кыяматтын тирилткенде ошо салыштырып көрүп алат. Ал анда калып келет берген. Точно. Один к одному. Эч кандай немеси жок. Ошондой Алла Субхана ва Таала. Көзүңүз кандай болсо, кирпигиңиз кандай болсо ошондой тирилтет Алла. Алланын кудурети бул. Жараткан Алла Тааладан эч нерсе бул кудуретинен узак эмес. Кеп неге топ деле ва илайхи нушур. Курандын ушундай ыкмасы бар. Рызкыны айтып, Алла Таала кудуретин түшүндүрүп берип атып туруп, акырын негизги багытка буруп коет. Кайра тирилгенди унутпагыла. Неге кайра тирилгенге чакырып атат? Кайра тирилгенге чакырып атканы, кайра тирилтип Алла сурак алат бизден. Сурак алат. Ошол сурага даярданыш үчүн Алла Субхана ва Таала бизге эскертип атат. Соодаңарда, сатыгыңарда, жүрүш турушуңарда, кыймыл аракетиңерде оңдогула. Напсынын кулубу бузбагын жашооңду. Эртеге ошол кайра тирилип суракка даяр болуп жашагын. Суракка даяр болуп жашагын. Алла Таалам акыл берди, сөз сурайт. Ошон үчүн биринчи мына жердеги аятта Алла Таала пенделерге ырыскынын себептерин издегенге буйрук берди. Ырыскыны Алла берет. Ырыскынын себебин издегенге бизге буйрук берди. Шыпаны Алла берет, угуп алыңыз. Бирок шыпанын себептери бар. Себептерин ыктыяр кылып тандаганга биз буйрулганбыз. Мейли, Куранда шыпа деди, сейдана деп коебуз, черный тмин, мында шыпа деди, балда шыпа деди, мейли. Андан башка чөп чарлар бар, канча деген дары дармектер бар. Буларга Алла Субханаху ва Таала мейли, колдонгула, дарылангыла деп пайгамбарыбыз буйрук берип атат. Бирок шыпаны Алла берет. Ким берет экен? Шыпаны Алла берет. Биз аптекаларга барып туруп ичине кирип, дары барбы деп сурайбыз, шыпа барбы деп сурабайбыз, Не деп сурайбыз? Дары сурайсыз да, сизде. Шыпаны Алла берет. Аны дарыланы бериңиз, бирок шыпаны кимден күтүңүз? Алла Субхана ва Таала кааласа ошо дары менен шыпа берет, кааласа башка дары менен шыпа берет, кааласа дарысыз шыпа берет, кааласа ошо дары шыпа деп ичкениңизде тескери кылып ошо менен бүтүрөт сизди. Бул жагы шыпа болуп атты, бияга кандай болду дейсиң? Алла Субхана ва Таала өзүнүн кудуретин кээде аспап менен, кээде аспапсыз, кээде аспапка каршы иштетип коет. Бирок көбүнчө Алланын кудурети аспап менен иштетилгенде көзгө көрүнөт. Зухур көзгө көрүнгөн.
Кандай болгон чакта да мына жерде эмне дейт? Ырыскынын аспаптарын издегенге, пенделерге Алла Таала буйрук берген соң, жашоо тиричиликтин аспаптары, адал ырыскы издегенден кийин дейт, ва илайхи нушур. Антум ластум халидин фид дуnya махма иктасаптум ва жамаатум амвалан. Канча акча топтобогула, угуп алгыла. Канча кесипкөй болбогула, дүнүйөдө силер түбөлүктү калбайсыңар деген сөз. Бу дүнүйөдө канча акча топтоп, канча акча таппа, канча жыйнава, бирок сен түбөлүктү калбайсың, ушу эсиңде болсун. Топтой бер, бирок таштап кетесиң. Хорошо, макулсуңбу? Ушуга даяр бол деген сөз да. Таштап кетүү сага кыйын болуп калбасын. Башкаларга эмес, туугандарың, досторуң тияк ушунча мээнет кылып, чач агарып, кыйналып, ким менен гана урушпай, канча ден соолукту кетирип, баарын топтоп туруп, эми таштап кетесиң деп атса, адамды ойлонуп турат да. Туурабы? Эгерде алхамдулилля жүрөгүнө дүнүйөнүн мухаббаты орнуп болсочу, таштап кетүү оңой эле. Бул жака орнуп калса, өтө кыйын. Өтө кыйын. Ахиретти курган кишиге сүйүнүп эле кетет. Ахиреттин бузган кишиге кетүү кыйын ага. Себеби бул жакта аябай оңдоп алган да. Ошон үчүн оңдоп алган, куруп алган, тияк бузулган, курулгандан бузулганга жүрөк тартпайт. Тиякты курган болсо, ал спокойно жүрөктөн кете берет. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала мына жерде ва илайхи нушур, ага гана кайра баруу, маржиукум илаллах, кайтып барууңар Алла Таалага. Фа хуаллази юхасибукум, Алла ошондой зат силерден эсеп алат. Ва ясалукум амма амилтум, кылган амалыңардан сурак алат. Фаттакуллах фи жамии умурикум, бардык иштериңерде Алла Тааладан коркула. Ва буюикум, соода сатыыңарда, ва шираикум ва тижаратикум ва саири тасарруфатикум, бардык иштериңерден Алла Тааладан коркула туугандар. Илаллахи маржиукум ва хува аля кулли шайин кадир. Аллага карай гана силердин кайтууңар, ал бардык нерсеге кудуреттүү. Илайя маржиукум, Алла айтат, мага силердин кайтууңар мага гана дейт. Фа унаббикум бима кунтум таамалун, силер эмне амал кылдыңар жатасыңар, ошонун бардыгын мен силерге кабарын беремин дейт. Нушур деп азыркы айтканда ал-ихя ба'дал маут. Өлгөндөн кийин кайра тирилүүнүн аты нушур. Сумма аматаху фа акбара, сумма иза шаа аншара. Алла субханаху ва таала жашоо берет, андан кийин өлүм берет, соң аны кабырга койдурат. Андан кийин качан кааласа, аны кайра өлгөндөн кийин тирилтет. Демек өлгөндөн кийин тирилүү хак. Өлгөндөн кийин тирилүү бар. Ушул ишеним жүрөккө келгендечи, алхамдулилла дей каласыз да. Качан өлсөм деле баары тирилеткем да, проблема жок. Туурабы? Эгерде өлгөндөн кийин ошо ойдон бүттү десе, охо. Анда өлүмдүн кичине белгиси көрүнгөндө сиз чаң тополоңуз чыгып кетет. Көзгө эч нерсе көрүнбөй калат. Кичине оору жада сизди бир көлөкө коркутуп коет. Көлөкөңүз барго, ошо коркутуп коет. Грипп коркутуп коет. Неужели ушу дүйнөнү таштап кетемин деп. Коронавируста аябай эмелери жазышты го. Жить хочется. Жашасак. Жандары чегелип текеленде өлүп атса, булардын бардыгы аякка кетет, дүйнөнүн бардыгы. Ушинтип эле өлүп каламбы деп. Жүрөк жашаганды каалайт деп. Алхамдулилла, динибиз көп жашагыла, узун өмүр сүргүлө, ага каршы эмес, дуа кылгыла, пайгамбарыбыз да дуа кылган. Бирок кеп биз сүйлөп аткан темачы ал жерде эмес. Кеп биз сүйлөп аткан тема ушу дүнүйө эле эмес деп айтмакчыбыз да. Жашап аткан 100-200 жыл жашаңыз. Молда эле ошол өмүттү кыскарып, эч нерсе кылдырбай эле, өлүмгө алып барып эле такап эле, кабырга алып чыгып кайра киргизип, кайра алып барып эле бизди ушундай кыла берет дейт да кээ-бирлер. Андай эмес. Просто бул жашоодон башка да жашоо бар. Ошону эле айтып атам мен. Бул жашоону жакшы жашайлы. Алхамдулилла, Алла Таала ошон үчүн берди, ахиретке даярданыш үчүн, тиякты куруш үчүн, бирибизге пайдалуу болуп жашаш үчүн. Шайтан көзгө көрүнбөй азгырып бирибизди душман кылып атпайбы? Ошол жерге, ошого ага багынбай, ага анын сөзүн укпай, Алланын сөзүн угайлы деген эле максат ал. Шайтан айтып атат, тияк-бияк жок, ал айта берет. Только ушул жакта ошон үчүн жан талаш, тып,
Бардын жул, бардын ушундай кыл депчи. Жок турган. Мынакей. Ошон үчүн тиги дүйнө, бул дүйнөдө канча жашаба айтып атат. Не дейт? Калып кала тургандай болбо, кете тургандай болуп жаша дейт да ошон үчүн. Бул дүйнө кала тургандай эмес, кете тургандай болуп жашасаң нормально. Мейлі ошол эле 70 жыл жашайсың, же 80 жыл жашайсың. Бирок кала тургандай эмес. Бул дегенде калып кала тургандай эмес. Кете тургандай болуп жаша. Даярданып жашайт кете турган адам. Кете турган сапарга качан чыгасың? Даярданасың, даярданбайсың, жөнөштү төлөп. Адам даярданат. Кыш келгенден кышка даярданабыз. Туурабы? Жазга даярданабыз. Той боло элек, мына балаңызды үйлөйүн деп атасыз, же үйлөнөйүн деп атасыз, тойго даярданасыз. Адам баласы даярданат да. Ушунда узак сапар кайра келбей турган, даярданбай эле барып аласызбы? Жөн эле барып аласызбы мүмкүн? Андай болбойт да. Уткурабыз анда. Өтө чоң жоготуу болот, бүтөлбөс. Ушундай кайгы болот, бүтпөс кайгы. Кудайым сактасын баарыбызды. Ошон үчүн бул Кур'ан, Алланын сөзү турган. Алла субханаху ва тааля. Не дейт? Алла Таала бардык махлуктөргүнөн кайра тирилтет. Бардыгын топтойт, эсебин алат. Амалдарынын, сөздөрүнүн бардыгын эсебин алат. Инна илейна иябахум. Албетте, алардын кайтуусу бизге. Канча гана жашагансыз кайтасыз Алла Таалага. Сумма инна алейна хисабахум. Андан кийин биздин жоопкерчилигибизди эсеп алуу. Кайттык, ошо менен маселе бүткөн жок. Итак эле кайтасың, каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Кеп мына эсеп бересиң. Ошого даярдан дейт да. Жабраил периште пайгамбарыбызга келип айтты го: "Я Мухаммад, айш ма аши, фа иннака майит." Каалашыңча жаша. Бирок сөз сөйлөсүң. Ва амал ма аши, фа иннака маджзиюн би. Каалагандай амал кыл. Эркиң. Жерди чукуп бересиңби, тоону жарып бересиңби? Каалагандай амал кыл. Кутурасыңбы? Оңолосуңбу? Өзүң бил. Эмне кылсаң кыл. Бирок сөзсүз акысын аласың ошо. Жакшы иш кылганыңдын жакшы акысын, жаман иштин жаман акысын албай коюш мүмкүн эмес. Сөзсүз аласың, сөзсүз аласың. Ва ахбиб ман шит фа иннака муфариқу. Кимди жакшы көрбө, ал менен сөзсүз коштошосуң. Сөз ажырашасың. Же ал сенен мурда кетет, же сен андан мурда кетесиң. Но кимди гана жакшы көрбө, балаңбы, небереңби, аялыңбы, досуңбу, кимди гана жакшы көрбө, ошо менен коштошо турган убакыт келет. Качан келет өзү билет, но келет. Келе жатканы ишенимдүү. Туурабы? Шектүү эмес да. Же келбей коебу. Ва алам анна шарафал муъмин қиямуху биллейл. Билип кой, момундун шарапаты түнкү ибадатта. Түнкү ибадаты. Ва иззаху истигнауху анин нас. Момундун иззаты, авторитети адамдардын кол алдындагы байлыктан көз карандысыз болууда. Ага адамдын канча байлыгы, канча аты бар, канча машинеси бар, канча алтыны бар, канча үйү бар, канча доллары бар. Ага кызыкпаңыз. Ага шилекейиңизди куютпаңыз, анын акчасын санабаңыз. Деп таң калып, өзүңүздөн кетип калбаңыз. Истигнауху анин нас деген ушундай. Адамдардын байлыгына кажети жок мунун. Аларга алхам, алардын байлыгына карап туруп, байлыгына, адамдардын байлыгына карап ийилбейт ал. Кул эмес ага. Байлык менен маселе чечилбейт. Байлык менен бактылуу болгондо Карун бактылуу болот эле. Шаддад бактылуу болот эле. Намруд, Фир'аун, эмне дегендерди Алла Таала Кур'анда бай кылып туруп байлык. Ошо байлыгы менен бактысыз болгондордун мисалын айткан. Ошол эле кезде бай Сулайман пайгамбар деле бай, Дауд пайгамбар деле, бирок бактылуу болушкан. Ла илаха иллаллах. Себептен алар байлыгын туура иштетишкен. А булар байлыгын туура эмес иштеткен. Вот ошон үчүн. Ал байлыкты туура тапкан. А булар туура эмес жол менен тапкан. Маани ушул жерде эле. Кандай иштетесиң, кандай табасың. Не дейт?
Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamah la rayba fi wa man astaqu min Allahi hadisa. Allah andan başka sığınığa layık zat жоқ. Ал силерди сөз топтойт кыямат күнү. Ал күнү эч кандай шек жок. Алладан дагы өткөн чынчыл барбы? Алла айтып аткандан кийин сөзсүз топтойт деген шек күмөнсүз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла юржаун." Афа хасибтум. Ай силер эмне деп күмөн кыласыңар дейт. Аннама халакнакум абаса, биз силерди эмне бекер эле максатсыз bir oyun tamaşa üçün жараттык bu дейсиздер. İbadat üçün эмес, мойнуңарда bir эч кандай милдет жок bu. Мойнуңарда аткара турган bu дүйнөдө эч кандай bir жоопкерчилик жок bu. Жөн эле жаралдыңар. Ошондой ойлоп атасыңар. Алла Таала бизге кандай эскертүү берип атат. Сокуп айтып атат: "Ач көздү, ойгон, каплеттин уйкусунан тур. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса." Алла Таала айтат: "Биз секирме бекер жараттык bu силерди максатсыз." Ушундай ойлойсуңар. Wa annakum ilayna la turja'un. Эмне силер биздин алдыбызга келбейбиз деп ойлоп атасыңарбы дейт. Эмне деп ойлойсуңар силер? Силердин оюңар, кыялыңар ушундайбы? Алла Таала бир жоопкерчиликсиз де жаратып койду бизди. Башыбызга эч нерсе жүктөгөн эмес, эч нерсе айткан эмес. Каалагандай отуң отту, каалагандай жүр. Андай эмес да. Экинчи сөзүн карасаңыз эмне деп атат? Wa annakum ilayna la turja'un. Эмне силер биздин алдыбызга кайтып келбейсиңер? Кайка барат элек? Алла Тааладан башка Кудайды изесең, Алла Субхана ва Таала андай, эгерде мен Кудайлыкка жакпасам, диним ислам силерге дин катары жакпаса, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар катары жакпаса, анда жеринден мени асмандын ортосуна чыгып кет да башка Кудай издеп ал. Экөөнүн ортосуна чыгып кет дейт. Риваяттарда. Кайга чыгып кетебиз? Жер менен асмандын ортосуна чыгып кайга барасың? Кайсы Кудайды издейсиң? Ожоюну. Айтат Алла Таала, сөз топтойбуз дейт. Фастаидду лизалика al-yawm. Ey мусулман бир туган акылдуулар. Ey мусулман бир туган акылдуулар. Ошол күнгө даярдык көрүңүздөр. Вала тагурраннакум al-hayatu-dunya. Дүние жашоосу силерди алдап койбосун. Дүниенің жашоосу, дүниенің кооздугу, дүниенің байлыгы, жаштыгы, күчү, чырайы алдап койбосун. Алданып калба. Өмүрүң бүтүп атканын билбей, тияка уже даярдыксыз барып калба деп мынакей. Канча боорукерлик. Wa ilayhin nushur ar-ruju yawmal qiyamah. Экинчи бир мааниси мында кыяматка кайтасыңар дейт. Кыяматка кайтасыңар. Ошондуктан мамилеңерде пенделерге эскертүү берип атат бул жердечи. Жаман мамиле кылбагыла, жаман соода сатык кылбагыла, жашоо тиричилиңерди бузбагыла. Балким адам баласына, ошо мусулмандарга важип, туура Алла Таала шариятта берген жол менен акча тапсын. Кандай? Алдабай, кыянат кылбай, зулумдук кылбай, келишим бузбай, куулук кылбай, айыбын жашырбай, адамдардын мал мүлкүн туура эмес жол менен жебей, адамдардын акысын кемитпей, мындай кылып туруп алхамдулилlah даярдан. Карачы. Динибиз кайсы жамандыкка чакырды? Кандай таза жашоого чакырып атат? Кандай пакиза жашоого чакырып атат? Эмне сизге жакпайбы? Сизге ыплас жагабы? Шайтандыкы жагабы? Алланыкы жакпаса? Бири-бирибизди алдайлыбы? Бири-бирибиздикин уурдайлыбы? Бири-бирибиздикин тартып, тоноп, кордоп, бир ошо жагабы бизге? Жок. Ал шайтандын азгырыгын укпай, Алланын чакырыгын угайлы. Жараткан Алла Таала эмне деп чакырып атат? Албетте, bunun бардыгы бенде суралат кыямат күнү, эсеп берет. Алла Таала өзү көзөмөлдөп турат. Инналлаха кана алейкум ракиба. Жараткан Алла силерге көзөмөл. Ар бирибизге Алла Таала көзөмөл туган. Бул видеокамера, светофорлордо турган, офистерде турган, ар кандай прослушкалар, бул чепуха булар. Алланын периштелери угуп турат. Алла Субхана ва Тааланын Алла Таала өзү көрүп турат экен. Ошон үчүн биз бири-бирибизге жардам берели. Тарбиялуу,
тазалануу иштеринде биз бири-бирибизге жардам берейли. Видео камерадан коркпой, Алладан коркойлу. Ар ким кандай жазып атабы, угуп атабы, периштелер жазып атат, бирин калтырбай. Чоң кичине эч нерсесин таштабай. Ошон үчүн Алла Таалам көзөмөлдөп турат дегенди бири-бирибизге айтып жүрбөйлүбү? Сиз мага айтыңыз, Алла көзөмөлдөп турат деп. Мен сизге айтайын, чогулу элге айтайлы. Адамдарга айтайлы, соодагерлер, туугандар, саясатчылар. Алла көрүп турат, Алла көзөмөлдөп турат. Сүйлөгөнүбүздүн бардыгын угуп турат. Кылган иштерибиздин бардыгынан кабардар, билип турат. Жүрөктөрүбүздүн, ниетибиздин бардыгын сырларын Алла Таалам бардыгын билип турат, көрүп турат депчи. Мынакей качан бенде бекем ишенсе, Алла Таала мени көзөмөлдөп турат депчи, жана мен ага кайтамын деп, кылган амалдарыма сурак беремин, Алла эсебин алат деп бекем иштесе, Аллаху акбар, анын бардык иштери оңунан чыгат. Жана ал Алла Таалам берген шариятты бекем карманат. Жана Алла Таалам чектерди коюп койгон арам нерселерге ага жакындабайт. Ал дүйнөдө да ахиретте да бактылуу болот. Геп ушул жерде, сыр ушул жерде. Ар бирибиздин оңолуубуз, ар бирибиздин бактылуулугубуз ушул жерде турат. Алла мени көзөмөлдөп турат деген, Алла мени көзөмөлдөп турат деген сезимди ойготойлу. Мен эртеге кылган иштериме, айткан сөздөрүмө жооп беремин, Алла эсебин алат деген сезим менен жашайлы. Мынакей, эмнени айтып атат бул жерде? Ал ушундай күнү Алла Таалам бизден кыямат күнү эч бир нерсе жашыруун эмес, макулбу? Ошол адамдын иштери оңолот, мамилелери оңолот, чынчылдыгы орундалат, шариятты бекем кармайт. Алла арам кылып койгон чекке баспайт. Алла Таала арам кылып койгон мына чектен өтпөгүлө депчи. Болду. Кандай мисалы? Биз айтабыз го, сөз эркиндиги, ой эркиндиги, барбы? Свобода слова. Ушундай барбы? Свобода мысли. Дагы эмне деген бар? Дагы эмне деген свобода бар? Эркиндик, эркиндик, эркиндик. Азаттык, азаттык, азаттык. Угуп алыңыздар туугандар. Инсанга азатчылык дегени бул азатчылык, айбанчылык. Кандай? Мен каалаганымды сүйлөй берем. Мага эч ким контроль албайт. Мен каалагандай сындай берем. Сөз эркиндиги бар, бирок сөз укугун караңыз. Сиздин укугуңуз укугуңуз, угуп туруңуз. Экинчи адамдын укугу башталган жерде токтойт сиздики. Андай эмес, анын укугуна деле кирип, аны тебелеп, каалагандай каралап, каалагандай жала жаба турган, сизге андай укукту ким берди ал? Ал дагы сизди ушундай кыла турган болсо, сиз бирөө ушундай кылсаңыз, бул инсанчылыкпы же айбанчылыкпы? Ошон үчүн бул эркиндик карап туруп, биз мусулмандар чектебиз. Кандай? Мынага жейсин өзүңдүкүн, болду. Бирөөнүкүн жей албайсың, токто. Чек бар бул жерде. Мынага үйлөнө аласың, будан ашыга үйлөнө албайсың. Чек бар. Бир тууган карындашыңа кантип үйлөнөсүң? Чек бар. Болбойт бул. Өзүңдүн үйүңдүн чеги барбы? Кошунаңа өтүп кете албайсың. Ал болбойт. Бул нарушение. Мусулмандарда кудум ушундай баарын чектеп койгон. Суу ич, бирок арак ичпе. Болбойт. Пешене тер менен тап, кумар ойнобо, урулук кылба, чектерди коюп койгон Алла Таала. Мынакей. Ошон үчүн иншалла карап туруп, сөз эркиндиги өзүнүн орду менен болот да. Не дейт? Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Риджалун ла тулхихим тижарату ва ла бай'ун ан зикрилlah ва иқамис сала ва итаиз зака яхафуна йawman татакаллабу фихи кулуб вал абсар." Кур'анда чыныгы бекем ыймандуу эркектер, ыйманындагы чынчыл эркектерди Алла Таала риджал деп, арабча сөз, эркектер деген сөз. Ушуларды айтат да, кимдер экен алар? Көрүп койбойлу. Чыныгы эркектер ким экен? Кулак сөйкө таккандарбы? Же денесине татуировка чаптагандарбы? Чыныгы эркектер ким экен? Баягы куу алдаган аферисттерби? Мекенин элин саткандарбы? Ыйманын саткан, динин сатканбы? Же ата-энесин кордогонбу? Же аялдарды кордогонбу? Же бала чакаларды зордук, зомбулукка тартканбы? Ким чыныгы эркек? Сиз өзүнүн атыңы эркек деп жүрсөң, мына Кур'анда Алла Таала айтат, эркек деген мындай болот, угуп ал дейт.
Rijal la tulhihim tijaratun ve la bay'un an zikrillah. Ушундай эркектер аларды Алла Тааланын зикиринен, намазы тургузуудан, зекет берүүдөн, соода сатыгы дагы, тижараты дагы бекапар кыла албайт дейт. Тижарат, соода сатык деген экөө жанаша сөздөр. Бай, соода сатык тижаратка кирет. Ошондуктан бул жерде тижарат деген чет мамлекеттен буюм нерселерди алып келгенди айтат. А бай, соода сатык өз арабыз эле. Айылда эле, көчөдө эле, өзүбүздүн кварталыбызда дегендей эле соода сатыктарды. А тижарат чоң нерселерди, элге пайдалуу нерселерди алып келип атат, дары дармектерди, машинелерди, телефондорду, строй материалдарды, бензиндерди чет мамлекеттен алып келип атабы жокпу? Биздин жашоо тиричилигибиз жакшы кетип атат го? Ар нерселерди алып келип атат. Мына колубуздан келбейт экен, Америкадан, Европадан, Кытайдан, Россиядан алып келип атат. Бул тижарат. Кудайга шүгүр, бул дагы жакшы нерсе. Элибизге зарылчылык алып келип аткан. Анча-мынча ортобузда бирибизге бир жерден алып оптом розница сатып атабыз. Бул бай. Ушу экөө тең Алланын зикиринен бекапар кылбайт. Намаздан, намаз окугандан бекапар кылбайт. Зекет берүүдөн бекапар кылбайт. То есть бул содагер. Содагер. Бирок Алланы эстен чыгарбаган содагер. Намазды таштабаган содагер. Зекетти берип жүргөн содагер. Жана көздөр менен жүрөктөр аңтарылып кала турган күнгө даярданган содагер бул. Ал кайсы кыямат күн? Адамдардын жүрөктөрү, көздөрү аңтарылып кала турган күн, жөнөкөй күн эмес ал. Ошол күндөн корккон дейт. Яхафуна яуман. Мынандай содагерлер мына чыныгы содагерлердин сыпаты. Чыныгы бизнесмендердин сыпаты. Мынакей. Ким экен Алланын зикиринен бекапар эмес. Соода кылып атат, бизнес кылып атат, контракттарды түзүп атат. Бирок Алланы эстен чыгарбай түзүп атат. Алла көрүп турат, угуп турат, субханалла тилинде, альхамдулилля тилинде, Аллаху акбар тилинде, ла илаха иллалла тилинде, маанилери жүрөгүндө, алдабай турган, кыянат кылбай турган, кел контракт түзөлү. Намаз убак болуп калды, токтоп тур, намазды окуйлу, анан кийин контрактты баштайлы, улантабыз. Кандай силердин укугуңар бар, кандай биздин укугубуз бар, аны кийин сүйлөшөбүз. Качан ким кайсы нерсени төлөйт, кандай кылат, кандай сапатта алып келип берет, предоставить этет, аны кийин сүйлөшөбүз. Азыр намаз. Намазды окуду. Намазын машалла, намаз айтып атат мынакей. Намазды тургузуусу, буларды бекапарлыкка таштабайт. Соода сатыгы, то есть Алланын зикирине тоскоолдук кылбайт, намазды тургузуусуна тоскоолдук кылбайт, зекетти бергенге тоскоолдук кылбайт, ахиреттен коркконго тоскоолдук кылбайт. Соода сатык, пожалуйста, кыла бериңер. Ушундай соодагер кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилет. Жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбарыбыз сооданын жолун дагы айткан, өкүмдөрүн айткан. Ошол эле кезде сооданын пайдасын дагы айткан, фазилетин, баалуулугун дагы айткан. Ценность. Эки жагын тең айткан. Аны кандай жол жобосу кандай? Арам соода, адал соода, сүннөт соода, макруh соода бардык жолун айткан. Ошол эле кезде ушу сооданы эгерде Алла айткандай, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй кыла турган болсоң, анда дүйнөдө береке. Кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тура бер. Ана. Жөнөкөй нерсе эмес, алхамдулилlah. Пайгамбарлар жөн эле бир намазды, мечиттин динин алып келген эмес, жашоо тиричиликтин динин алып келген. Уяттуулуктун динин алып келген, тазалыктын динин алып келген, өкмөттүн динин алып келген, соода сатыктын, дыйканчылыктын динин алып келген, үй бүлө турмуштун динин алып келген. Туугандар. Өлүмдүн, жашоонун, оорунун, ден соолуктун динин алып келген, сапардын динин алып келген, оорулуулардын динин алып келген, майыптардын динин алып келген пайгамбарлар. Пайгамбарлар бул чектелген нерсени эле алып келген эмес, толук ишеним, ибадаттын толук бардык түрлөрүн, мамилелер, кулк мүнөздөр, бардык алды берди, жашоо тиричиликке байланыштуу бардыгын алып келген. Эркектердин чачы кандай болуш керек? Аялдардыкы кандай болуш керек? Макулбу? Кайсы кийим эркектерге, кайсы кийим аялдарга, бардыгын алып келген. Бала чака кайсы убакта ата-эненин бөлмөсүнө кирсе болот, кайсы убакта кирсе болбойт, уруксат сурап кириш керек. Үйдө кайсы нерсени коебуз, кайсы нерсени чыгарабыз, эчтеке калган эмес. Түшүнүктүүбү туугандар? Мынакей жараткан Алла Таала. Жана азыркы мына биздин элибиздин 95% соодагер болуп калды. Угуңуз, Кур'анда мына чыныгы эркектер деп кимди айтып атат? Rijалун ла тулхихим тижаратун ва ла бай'ун ан зикрилlah.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه الأبصار والقلوب فيه القلوب والأبصار. Allahu akbar. Emne деген керемет. Bir ayat sizge bizge жашообуздун жолдомосун айтып койду. Соданы кыл деп атат. Тижаратты кыл деп атат. Чет мамлекеттен кыласызбы, ич мамлекеттен кыласызбы? Кыла бер. Бирок кара Алланын зикирин унутпай кыл. Алланы эстеп кылгын. Себеп ырыскыны берүүчү өзү, берекесин берүүчү дагы өзү, ишти оңунан чыгаруучу дагы өзү, жыйынтыгын чыгаруучу дагы өзү, дүниөнүкүн дагы, ахиреттин дагы натыйжасы Алланын колунда, Алланын колунда. Ошондуктан Алланын эң улуу парыз намазды таштаба. Соданы кыл, бирок намаздан бейкапар болбо. Содаңыз намазды унуттуруп койбосун, Алланы унуттуруп койбосун, зекетти унуттуруп койбосун, кыяматты унуттуруп койбосун биздин содабыз. Мына Кур'анда айтып атат. Ошол күндү унутпаңыз. Сиз эгер Алланы эстеген сода кылсаңыз, Алланы эстеп, намазды тургузуп, зекетти берип, кыямат күнгө даярданып, кыямат күндөн коркуп, бирөөгө жамандык кылбай, ошо партнерыңызбы, же болбосо алды бердидеги ким ал, покупательбы же ким болбосун, ошого кыянат кылбаңыз. Кыямат күндөн корккан адам кыянат кылбайт. Бүгүнкү күндү ойлогон, жүрөккө дүйнө баскан, отуруп калган, ошол алдайт. Партнерин дагы сыздатат, шеригин дагы сыздатат. Ким сода сатык ким болсун ал, покупатель, продавецпи, айырмасы жок. Ага баары бир ал. Бүгүн ошон үчүн аттап келатат. Айыбын билип туруп мага айтпай кой тур дейт. Пайгамбарыбыз айтты, айыбын билип туруп айтпай саткан болбойт экен бизде. Айыбын мына айы бар, мына жерде кедештебей калат деп эле сат айтып ачык эле. Жоксо мынча болду, тигиндей болду деген. Алла Таала береке берет. Эки содагер чын сүйлөсө, Алла Таала үчүнчүсү. Береке Алла Субханала Таала. Бири-бирин алдай баштаганда Алла Субханала мен чыктым дейт экен. Демек Алла Тааланын жардамы, берекеси бардыгы чыгып кетет деген сөз. Бири-бирин алдаганга чейин Алла Таала береке бере берет буларга, жакшылыгын бере берет. Ошон үчүн иншалла мени сатып алуучу болсок дагы, сатуучу болсок дагы чынчылык туура жол менен тургандар. Яхофуна йауман. Ушундай күндөн коркот. Татакаллабу фихил абсару вал кулуб, фихил кулубу вал абсар. Нени жүрөктөр дагы, көздөр дагы аңтарыла турган жөнөкөй күн эмес экен. Кыямат күн, чоң күн, улуу күн. Демек ошол күндөн коркуу буларды Алла Тааланын зикирин бекем карматат, намазды бекем тургузат, зекетти бекем бердиртет. Демек кыямат күндөн коркуу ушул нерсе биздичи саарлап намазга тургуңуз келбей атат го. Же болбосо акча тапканыңыздан зекет бергиңиз келбей атат. Кыямат күн бердиртет. Эгерде ишенсеңиз, кыямат күндөн корксоңуз, эртеге жөнөкөй күн эмес деп атат. Ушул нерсе алхамдулилlah сиз бергениңиз оңой болот. Лияджзахумуллаху ахсана ма амилу. Кылган жакшы иштерин Алла Таалам эң чырайлуу кылып туруп акысын бере турган күн бар тугандар. Жана ашыкча Алла Таалам өзүнүн айкөлдүгүнөн ва язидахум мин фадли айкөлдүгүнөн кошуп берет. Валлаху ярзуку ма яша би гайри хисаб. Алла кимге кааласа эсеби жок рызкы бере берет Алла Таала. Дагы бир жерде мындай дейт. Минал муъминина риджалун садaqu ма'ahadullah алей. Мумундардан чыныгы эркектер ким? Алла менен түзгөн келишимин үстүнөн чын чыккан. Үстүнөн чын чыккан, жалган эмес. Алла менен келишим кылдыбы? Бол үстүнөн аткарган. Фихи риджал юхиббуна айятатахару. Куба мечити боюнча айтылат, мынандай эркектер бар, өтө таза болгонду жакшы көрүшөт дейт. Сахабаларды Алла Таалам риджал деп айткан мынакей. Көрбөйсүзбү? Риджалун ла тулхихим тижаратун вала байун ан зикрилла деп мына жердеги айтып аткан. Бир риваятта мындай деп айткан. Булар чет мамлекеттерге сапарга чыгып, Алланын айкөлдүгүн издеп, өзүнүн мамлекетине пайдалуу нерселерди алып келгенде, ошо тижарат деп коет. Намазды тургузуу өз убагында кечиктирбестен жана рүкүндөрдү аткарганда бардыгын жакшы коркуп, код афлахал муъминун алладина хум фи салатихим хашиун. Чындыгында ийгиликке жеткен бактылуу момундар кимдер? Намаздарында коркуп тургандар. Намаздарында кандай? Коркуп тургандар. Туганда жараткан Алла Субханала Таала баарыбызга
Tawfiq bersin, adal ырыскы берсин. Алла Тааланын ырыскысын издеп атканча, азыр кайтып кетип аткандай, ва илайхи нушурду унутпайны. Өлгөндөн кийин тирилип Алла Таалага кайтып баруу. Ырыскыны ошончо карап туруп, алхамдулилlah, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мубарак берекелүү хадистеринде келет. Ар бир жан өзүнүн ырыскысын жемейинче дүйнөдөн кетпейт. Ага эч качан өлүм келбейт. Ошондуктан адал жол менен ырыскыны талап кылгыла, Алладан корккула жана Аллага тоокел кылгыла. Алла Таала тоокел кылуучуларды жакшы көрөт. Иннан нафс лан тамута хатта тастакмила ризқаха. Ваттақуллах ва ажмилу фит талаб ва таваккалу алейх фа инналлаха юхиббул мутаваккилин. Бир дагы жан өзүнүн ырыскысын толук жемейинче өлбөйт. Толук жегенден кийин гана ырыскысы бүттүбү, ажалы келди, дүйнө менен коштошуп кетет. Ага чейин өлбөйт деген. Ырыскысын жеп бүтмөйүнчө өлбөйт. Ошондуктан адал жол менен Алла Тааладан ырыскы талап кылгыла. Ва ажмилу фит талаб деген сөздүн мааниси ошо. Чырайлуу жол менен талапта. Жана Аллага тоокел кылгыла. Алла тоокел кылуучуларды шек күмөнсүз жакшы көрөт. Кезекти суроолорго берели. Мусафир канча күнгө чейин фарыз намазды кыскартып окуйт? Жана ниет кандай болуш керек? Ниети узак убакытка чейин болсо, келген күндөн баштап фарыз намазын толук окуйбу? Туугандар, мусафир адам азыркы муфтияттын биздеги фатвасы Кыргызстандыкы боюнча 120 километр. 120 километрден ары сапарга бара турган болсоңуз, ушул жерде мисалы балыкчы канча? 150 барбы? Я. 100 канча? 150? 170. Мынакей мисалы. 120 токмокко барсаңыз мусафир эмессиз. Түшүндүңүздөрбү? Эгерде мисалы ушул жерден ары балыкчыга чыга турган болсоңуз, анда сиз мусафирсиз. Демек 120дан ары чыгып атасызбы? Кемин уже чыгып билбей, 120дан ары чыга турган болсоңуз, бара турган точкаңыз, ниетиңиз мисалы Кочкор. Мейли балыкчыны айтайлы. Мейлиби? Жоксо Алматаны айтыңыз мени. Жоксо ушул жерде талаш жоксо аларга жөн эле мусафир болосуз го. Жакынырактан айтсам, 150 километрден, 120 километрден ары барсаңыз, анда эмне болот экенсиз? Мусафир болосуз. Эми мусафирда мындай туугандар. Сиз 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып окуйсуз. Пешим, асыр, куптан. 2ге бүктөлө турган намаздар. 4 рекеттүүлөрдү 2 рекет. Алла Таалам жеңилдик кылып берген. Ошону Алла Таалам берген жеңилдикти жөн эле кабыл кылыш керек. Кыйшыгынабай эле, чындай, өнөр көрсөтпөй эле, жөн эле, акырын анан көрөк мына жерге жөн жүргөндө кээде ушундайбыз да биз. Бияктан жакшы окубайбыз да, сапарга чыкканда өтө бир тияктагы 4 окушум керек, 10 окушум керек деп. Алла Таалам бизге райым кылып, даже орозонучу, фарыз орозону кармабай койсоң макул деп атат. Бизде аяп. Биз асыл өзү кыйындыгыбызды көрсөттү. Жок, жөн эле 2 рекет. Алхамдулилlah, фарыз кыскарып аткандан кийин фарыздарды гана, сүннөттөрдү эгерде карап туруп, убактыңыз болсо окусаңыз сооп берилет. Окубай калсаңыз эч кандай күнөө жок сапарда. Бирок эгерде Бишкекте туруп сүннөттү окубай койсоңуз күнөө жазылат. Сапарда күнөө жазылат. Чүнкү окусаңыз сооп жазылат. Эми качан башталат эми? Ошол 120га кеминге жолсо тиги атым менен ал. Жок, азыр 120 примерно наркы жакта алайлы да. Бом деп коелу. Ошол жерге баргандан кийин анан башталабы? Жок. Сиз ниетиңиз ошо жака жеткен, ошон үчүн Бишкектен чыгары менен азыр куптан келип калса 2 рекет окуйсуз да. Түшүндүңүзбү? Трассага чөз да анан атымны дордой немеси бар го. Курго чыгып туруп ошол жерден уже 2 рекет окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Бишкекке аз эле го адамдар 10 километр, 20 километрде чыктык го десе, проблема жок. Менин ниетим тиякта. Эгерде сиз токмокко эле бара турган болсоңуз, эмнеденчи? Анда толук окуп барып, толук окуп келе бересиз Бишкектен. Сиздин ниетиңиз бирок бир сапар качан башталат экен? Мурда айылдар айтылат эле. Ошо айылдарда четиндечи билесиздер да, көрүстөндөр болот эле, мусор төккөн жай, кой кайтарган жайлар болот эле. Ошол жерден таштап эле ошол сапарга кетет да, башталат.
Келатканда Бишкекке киргенге чейин да ошол жерге чейин сапарга чыгып окуп келесиз. Киргенден кийин анан бүттү уже. Мисалы ушул жерден азыр мисалы умрага кетип атышат, башка кетип атат. Болду, ниети каякта ал? Меккеге кетет да. Сиз пригородныйдан чыктыңызбы? Сразу эле касыр окуп баштайсыз. Аэропортко келсеңиз касыр окуйсуз. Келип түш көргөндөн аэропортко келсеңиз касыр окуйсуз. Пригородныйга чейин касыр окуп Бишкекке кирдиңиз, эми толук болуп калат да. Түшүндүңүздөрбү? Эми бир жерге бардыңыз балыкчыга. Ниетиңизди сурайбыз биз. Канча күн туруп кетесиз? 3 күн коноктун акысы. Канча экени? Бул важип да. 3 күн коноктун акысы. Демек, мен үйүңө келдим, 3 күн ушерде болом десеңиз, болду, ал багыш керек да. 3 күндөн кийин эшикти ачат дагы, эми давай, вперед. Бул жа мен эч кандай уже сен акың калган жок, эшик ачык, давай. Кет деген акысы бар да. Андан кийин дагы эми сыйлай турган болсо өзүнөн. Бирок ал жерге барып калгандан кийин сурадыңыз, иш бишти менен келип калдым, канча күн? 10 күнгө келдим. Касыр окуй бересиз 10 күн балыкчыда. Ушуну карап туруп 14, 15 күнгө чейинкисин баардыгын касыр окуй бересиз. Ниет болуп калды, жок, мен 15 күнгө келдим. Ишим где-то бир 15 күндө бүтөт го деп. Барар замат толук окуйсуз. Барар замат кандай окуйсуз? Толук окуйсуз. Түшүнүктүүбү? Эгерде 15 күндөн ашыка тура турган болсоңуз, макулбу? Анда барар замат толук окуйсуз. Барар замат толук окуйсуз. Эгерде сиздин ниетиңиз 15 күндөн ылдый боло турган болсо, касыр окуй бересиз. Түшүнүктүүбү? Эми кээде мындай болуп калат да, мен каяктан билем ишим качан бүтөт. Бир жумада бүтүп калса кетип калам, 20 күндө бүтсө анан кетип калам. Кыскасы менде анда мындай точно бүтө турган маалымат жок менде. Андай болсо касыр окуй бересиз, 2 жыл болсо да. Качан бүткөндөн анан баса бересиз. Түшүнүктүүбү? Ассаламу алейкум. Атам Assalamu alaikum ustaz. Men gıcalatçılık bolo verem. Canımda işlеген adamlarga da canımda жүрген adamlar. Алар коллегалар намаз окубайт. Анан ахиретим кандай болот деп ойлоном. Дават айта албай жатам. Дуа кылсам болобу? Болот. Гыжалат болгонун кереги жок. Диндеги адам гыжалат болбош керек. Сиз жакшылыкка чакырып атсаңыз, сиз гыжалат болосузбу? Алар арак ичип алса, гыжалат болбойбу? Siz bırak elhamdülillah akırın ağın çakırınız жақшылыққа. Қолыңыздан келбесе, ұқпаса, дуа қыла беріңіз. Жоқса аларды дават айта тұрған башқа адамдарды, алымдарды алып барыңыз. Биздин суроо, Кыргызстан боюнча аялдарга жардам жана зордук зомбулукка каршы иш жүргүзгөн МПОдо иштейм. Региондордо мамлекеттин жардамы менен кыдырып, аялдарга иш алып барабыз. Ошондон айлык акы төлөп берет бизге. İştesem болобу, тапкан айлык адалбы. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Өзүм мугалиммин. Мынаны караңыздар. Азыр сиздин аялдарга жардам, зордук зомбулукка каршы иш жүргүзгөн жакшы иш. Ошол жерде машалла кызматыңызга ошол МПОлор акча бөлүп берип аткан болсо, сизге адал пешене териңиз менен таап атасыз. Жакшы нерсени уюштуруп атасыздар, жакшы нерсени үгүттөп атасыздар. Элдерди топтоп, даже ар кандай сабактарды өтүп атасыңар, тамак ашын, зарылчылыктарын берип атасыңар. Эми ал жерде ар кандай болушу мүмкүн, эми алар иш-чаралардын өздөрүнүн немелери бар чыгар. Буга бардыгына пайда бул сөзсүз. Бирок мына МПОдо иштегендерге өзгөчө чет мамлекеттегилерди алар биздин жарандар эмес. Бирок биздин Кыргызстандагы ошол МПО менен иштешкендерге мен бир мусулманчылык ага эни жарандык катары бир сунушумда. Биздин пайкашыбыз боюнча капа болушпасын, кээ бирлерден угабыз, кээ бирлерден ушундай деп айтып калат. Булардын максаты мамлекеттүүлүктү алсыратуу депчи. Эгерде ушундай боло турган болсо, анда жардамынын кереги жок, чын айтайын. Катыган нан жесек делечи, Кудайга шүгүр. Алла Таала рызкыны берет. Эгерде ушу мамлекетти канча, не только болмаса МПОлор, канча деген фонддору бар, эл аралык. Ошолордун аркасынан бузуку ниети болсочу, аны жардам кереги жок. Мейли диний жактан болсун, мейли дүнүйө жагынан болсун, өзүм бай корыстный цель деп коет го бул. Не деп коет кыргызда? Коюнда котур ташы бар деп.
Акырын билгизбей нар жагында өзүнүн бузуку ниеттери бар го, андайлардан этияттанайын. Алар бизге уу берип атат. Мен бул сөздү айтпайт элем, бүгүн мына кичине айтканга туура келип калды окшойт. Эгерде алхамдулилля кыргыз элине чыныгы күйөрман болсо, эки кучагыбыз жайык. Пешенесинен өпкөнгө, путун кармап жууганга да таярбыз. Бирок нар жагынан артынан жашыруун бизге көрсөтпөгөн, билгизбеген арам ниеттери, кара ниеттери боло турган болсочу, андайдын жардамынын кереги жок. Түшүнүктүбү? Кандай болсо дагы. Кайсы жагынан болсун, экономикалыкпы, саясийбы, диний жагыбы, социалдык жагыбы, алсыратуу максат боло турган болсочу, бирок көпчүлүгүнүн мындай анча-мынчалар менин сөзүм оорда тийиши мүмкүн. Көбү мындайча айтканда нар жагынан сезип эле турат, билип эле турат. Ошондойлорго иншалла мындай эскертүү, чет мамлекеттеги жарандар эч нерсе дей албайбыз. Кыргыз эли меймандос эл. Мейли келгиле, жашагыла, жакшынакай, мыйзамдын чегинде. Эс алып кеткиле, курулуш кургула, инвестиция жана башка. Бирок нар жагында аркасындагы жашыруун арамдар болбосун да. Жашыруун арам болсун. Биздин элдиге, биздин өзүбүздөгү ошолор менен чогуу иштеп аткандарга акча табыңыздар башка. Бирок биз эл душманы болбойлу, эл саткыны болбойлу. Бирөөнүн кичине азмат бир эки акчасын алып алып, өзүбүздүн ушу жаман карынды тойгозом деп, ошончо бир 7 миллионго кыянат кылып койбойлу. Кыянат кылып койбойлу. Өзүмдүн ушу жалгыз жеке кызыкчылыгым үчүн бир чоң элге кыянат кылып, ушуну ойлонуп неме кылайын. Мейли кимиси гана болсун, кайсы тармакта гана болсун, экономикалыкпы, юридикалыкпы, социалдык кандай гана саясий тармактарда болбосун, өздөрү жакшы түшүнөт аларды. Мен сөзүм кайда кетип атат, баардыгы түшүнүп турат. Вот ошол максатым иншалла мына жерде эч неме карап коюш керек. Калган алхамдулилля этияттап иштеше беришибиз керек эми. Мамлекетибизди Алла таалам ар кандай жаман нерседен сактасын туган. Азыркы күндө бири-бири менен кагыштырып коюу, мындайча айтканда от салуу оңой эле болуп калды. Чоң-чоң мамлекеттерди кураты бирди дүйнөдө. Ошон үчүн иншалла алхамдулилля Алла таалам бизге кандай деген улуу неаматын, эгемендүүлүгүн берген, көзүбүздүн карегиндей сактаганга ар бир жаран өзүнүн колунан келишинче өзүнүн ошол өзүнүн жашоо бутагында, жолунда салым кошуш керек сөз. Мындай эмес, мен колуман эмне келет эле деп, андай дебейм. Сен улакчы болсоң да, футболист болсоң да, эмне болсоң да, мисалычы, жөн эле тачка түртсөң дагы мамлекетке салым кошо аласың. Дуаң бар, жакшы сөзүң бар. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Сенин уурдабаганың өзү салым кошкону, угуп ал. Сенин бирөөгө алхамдулилля жакшы сөз айтканың өзү ошо салым кошкону. Сенин таза кармаганың өзү салым кошкону. Даватта жүргөн мастурат жамаатты тоскон үйдүн өкүмү кандай? Кандай өкүмү? Динге жардам бере турган болсоңуз, Алла таалам сизге жардам берет. Интансурулла янсурукум. Ва юсаббит акдамакум. Алла кадамыңарды бекем кылат. Дүйнөдө капырлыкка, ширкке, фитналарга ооп кетпестен бекем, ахиретте Алла субханаху ва таала бул суратта бекем кылат. Алла тааланын динине жардам берүү, мал, мүлк менен, үй, жан менен бул өтө улуу сооп иш. Мамамдын колунун үстүндө тамыр менен жазылган Алла деген жазуу бар. Бул жакшыбы? Кандай жардамы тиет? Алла деген жазуу болсо алхамдулилля. Кээ бирлердин башында Алла, Мухаммад деп жазылып калган. Кулагында ушундай немелер болуп калат. Тугандар, ушул белгичи динге бекем болсун деген белги. Динди таштап койсун, намазды таштап койсун деген белги эмес. Наоборот, буларга жоопкерчилик дагы айтып атат. Алла таала, мен сен денеңден кудуретимди көрсөтүп койсом, дагы деле сен оңолбой эле арамдан чыкпай эле жашай бердиң го. Десе, анда бизге болбой алат. Намаз окууга кайсы сүрөлөрдү жатташ керек? Фатиханы жаттаңыз, Ихласты жаттаңыз, кыска сүрөдө. Каусарды жаттаңыз, Фалак-Насты жаттап алыңыз. Жазуусу жок колбасаны билбей жеп алса эмне болот? Бирок жанымдагылар бул чочконун эти деп айтышты эле. Бирок аныгын билбейбиз. Жаныңызда айткандан кийин токтошуңуз керек эле. Эчтеке жазуусу жок эле деп жей бересизби? Эт маселесинде туугандар угуп алыңыз. Эт маселесинде негизи түп тамыры арамдык.
Адалдыкка далил турганга чейин. Мына колбаса адал. Кыргызстандан келген. Бизде Кыргызстанда кандай адал колбаса барбы? Муфтияттан өткөн билбейм да, мен адашып бересен айтып албайм, бирок колбасанын атын айта алам деп. Кыргызстан мынакей муфтияттан тастыкталган дей турган болсо, пожалуйста, жей бериңиз анда. Ага чейин даже чочконун эти деп айтпаса дагы жегенге болбойт. Түшүнүңүздөрбү? Эттен башка нерселер бар. Мына кийим, жайнамаз. Ушул жерде азыр намаз окусам болобу, болбойбу? Бул таза. Окуй бериң. Бирөө келип айтканга чейин, бу жакта бир бала бая зара кылып койду эле, бир жаш бала дегенге чейин таза. Түшүндүңүзбү? Бир конфет турган, бир шоколад турган, печенье турат. Буга арам дегенге далил турганга чейин бул адал да. Негизи бул адал. Жей бересиз. Бирөө айтып калса, бул эми болот. Эттики арамдыкта турат да. Пока адалдыкка далил турганга чейин ал арам бойдон тура берет. Не только чочко колбаса эмес, жөнөкөй эт дагы. Бир жерде эт турат эле, биз билбейбиз ким койгонун. Аны кол салбаңыз. Түшүнүктүбү? Бул этти мен койгонмун. Кече бисмиллаху акбар деп сойгон, мен көргөм. Болду, сяпке жей берем. Түшүнүктүбү? Эт маселесин эт жаттайлы. Сиз мына жерден чочконун эти деп айтып атса деле жеп салган турбайсызбы? Анығын билбей элек. Истихфар кылыңыз, тоба кылыңыз, мындан кийин мындай кылбаңыз. 9 жаштан берки моюндагы карыз намаздарым бар. Ошого карабай нафил намаз окусам болобу? Жок. Карызы бар, угуп алыңыздар. Карызы бар. Намазды кимде карызы болсо, нафил намаз окубасын. Ошолордун ордуна только карыз. Каза намаз да, каза намазды окуш керек. Карыз да алчы. Ал фарыз тугандар. Мечиттин акысы болобу, сапар намазы болобу, кандай гана тахажжуд намазы болобу, айырмасы жок. Сүннөттү окуйбуз, сүннөттү. Бирок нафилдердин ордуна каза. Күйөө махыр берген жок, бирок ажырашып кеттик. Ошондо кандай болот? Махырды бериш керекпи же жөн койсо болот? Жок, бериш керек. Ал өчөшүп кетип ажырашканда мойнунда карыз ал. Бул карыз, кадимкидей карыз. Устаз, каза намаздын кечирим дуасын шашпай айтып бериңизчи, жазып алганга жетишпеди. Билбейм, каза намаздын кечирим дуасын мен качан айттым эле. Кандай кечирим дуасы? Мен эсимде жок экен, мүмкүн башка устаздан бойду. Эсимде жок. Салам алейкум. Жакында менин бир тууган эжем өттү. Мен аны өзүм койдум. Кабырда кепиндин бетин ачпай чык дешти молдолор. Ошолор туурабы? Мен бир тууган үкөсү болом. Эгер күйөөсү болсо, мага мүмкүн эмес дешти. Күйөөсү себептер менен коя албай калды. Башкалар бул туура эмес дейт. Кепинди сөзсүз ачып коюш керек беле? Түшүндүрүп коюңузчу сураныч. Алдын ала рахмат. Кандай гана аял зат өтпөсүн, угуп алыңыз. Анын махрамы ошолор кеп эмеге коюш керек. Көргө. Күйөөсү кое албайт. Өлгөндөн кийин автоматически нике бузулат. Автоматически нике бузулат. Нике жок, бул уже жоочу мурдагыдай болуп калат. Эми күйөөсү койгонго болбойт. Ким коет? Атасы коет. Ким кармайт денесин? Баласы кармайт. Агасы кармайт. Иниси кармайт. Тайкеси кармайт. Небереси кармайт. Кыскасы айтканда, ошо денени коюп атканда макулбу? Намахрамга ол вообще жакындабасын. Тим более күйөөнү жакындатпай аткандан кийин шариятчы. Ушулар гана. Эгерде таптакыр эч ким жок болуп калса, азыркындай атасы дагы жок, ага иниси да, тайкелери да, балдары, неберелери эч ким жок. Эң жакын только күйөөсү эле болуп калса, ошондо анан зорго уруксат берет. Ошон үчүн мына жердеги айтып аткан, сиз бир тууган үкөсү болосуз, сиз коюшуңуз керек, бул эң туура, күйөөсү койбош керек ал. Экинчиси, бетин ачпайт. Эмне кылбайт экен? Бетин ачпайт. Бетин ачпаңыз. Жаназа окулду, бүттү, бунун ахирети башталды. Жаназадан кийин эмне башталды? Ахиреттики уже башталды, сааты, минуты ахиреттики башталды. Мүмкүн ачканда өзүңүз коркуп кетишиңиз да мүмкүн болуп калат. Андай кылбаңыз. Ахиреттики башталды. Албетте түйүп коебуз. Билесиздерби? Бияктан түйүп коет, белден түйүп коет, бутун түйүп коет, түймөлөр мененчи. Мындай ачылып кетпесин деп. Ошолор чечип коесуз. Түшүнүктүүбү?
Tüymöктөрдү чечип коет, бети ачылбайт да кайтайын. Бетин ачпайсыз. Ошо ойдон бүттү. Жаназа окулдубу? Даже бизде кээде ушундай да болуп калат. Жаназа окуп бүткөндөн кийин бетин ачып коюп менен прощание кылат анан. Коштошолу деп. Анча мынча имамда чоңдордо болуп калат да. Мен мурда кызматтуу муфтий болуп иштеп жүргөндө ушундайлар болуп калат эле. Ошондорго айтып элем. Мен окугандан кийин уже ачылбаш керек. Ага чейин коштошуп алып ача бер. Ача бер да коштошо бер, пешенесинен өп, жакшы деп бир көрүп ал, проблема жок. Жаназа окулду, все. Алдан кийин уже ачылбаш керек. Жаназа акыркы. Ошо окулгандан кийин ошо жабылган бойдон барып коюлуш керек. Убакыт болуп калдыбы? Азан айтып коюңуз мен. Эркек аял айырмасы жок. Бир гана учурда ачылат, мына азандан кийин айтып берейин, эстетип коелу. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Бир учурда гана ошо жүзүн ачат. Эркектинчи башын, жүзүн ачат. Эгерде бул ажылыкка барып, умрага барып, ихрам байлап, ихрамдан чыкканга чейин көз жума турган болсо. Чүнкү ажылык умрада ихрам байлаган чачын ала элек. Чачын алуу менен ихрамдан чыгат да адамчы. Ошого чейин эгерде ажалы келип өтүп кете турган болсо, анда жүзү жабылбайт аныкы. Себеп дегенде жүздү жабуу буга запрет. Мындайча айтканда буга тыюу болчу да. Башын жаппайт, жүзүн жаппайт да. Ажылыкка, умрага ихрам байлагандан кийин жаппайт. Ошондой болуп эгерде кайтып кете турган болсо, жүзү ачык бойдон кетет. Кыямат күнү бул лаббайк айтып тирилет. Кыямат күнгө чейин күн ар жылы Алла Таалам ушунун атынан периште дайындап коет, ажылык кыла берет. Алла. Элдер бир ажылык кыла турган болсо, бул кыямат күнгө чейин канча жыл болсо ошончо ажылык кылса алат. Бул соопту пайгамбарыбыз айткан. Фарыз намазда имамдын артында отурган адамдар ичинен окуш керекпи, же тура берсе болобу? 10 сүрөнүн ичинен Фил менен Ихласты окусаң, ортодогу сүрөлөр макруh болуп калат дейт. Чынбы? Фарыз намазды окуганда имамга ыктыда кыласыз. Я Алла, ушу куптандын фарызын окуганга ниет кылдым. Бүгүнкү азыркы фарызды. Имамга ыктыда кылдым.
деп имамға да ықта қылған ниет қыласыз. Қалыс Алла үшін Аллаху акбар дейсіз дағы. Субханака Аллахумманы қол байлаған дуасын оқып, аузу бисмилланы айтпайсыз, фатиханы оқыбайсыз, ұғып тұрасыз. Бұл оқиды имам. Болды. Алла Құранда айтады, қашан Құран оқылса, үн шықпа қыладағы, тыныштанып, құлақ салып оқып қалады. Хорошо? Имамдың қырааты бардың арқасында ықтida қылғанға қыраатына жетіштүү жана ошонун бардың қырааты болып есептеледі. Барыбыз пайғамбарыбыз айтқан, мен артында сүре қайталап, мені адаштырып, чалдаштырып, андай қылып алла. Ускуну фиссола, намазда тынч тұру болады. Ошон үчүн иншалла берде окубайт. Экинчиси, Фил сүрөсү менен дагы эмне дейт? Ихлас сүрөнүн ортосунда эч кандай макру болбойт. Макру эмес. Эгерде ортодо кыска бир сүрөнү калтырып кетсе, вот ошондо анан макру деген фукахалар айткан. Андай кылбасын деген. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Намаз убакыты сөз болуп калган деп кода. Барбы? 5 минут барбы? Сурап коелучу. 5 минут. Все, баштай беребиз анда. Бизде 1 минут болсо дагы ганимет да. Кандай дедиңер? Зериккен жоксуңарбы? Кеттик. Гусул алган сууну дарактын түбүнө төгөмүн. Мөмөсүн жесе арам болбойбу? Жок, арам болбойт. Айвандардын заңдарын төгүп деле кайра мөмөсүн жеп атпайбыз. Адамдардын, жаш балдардын деле заңдарын төгүп атпайбы? Эчтеке болбойт. Мен саждадан турганымда бир колду таянып турамын, ошол болобу? Эми саждадан турганда таянбай туруш керек. Бирок эгерде үзүрлүү болсо, тизеси ооруйт, бели ооруйт, салмагы оор, таянып турса уруксат, эч кандай неме эмес. 5 вакыт намазды азан айтканда эле окуш керекпи, же айтып бүткөндөн кийин намазды окуш керекпи? Жок. Азан айтылып атканда окубаңыз. Азан айтылып бүтсүн, бүткөндөн кийин дуа окуңуз. Пайгамбарыбыз айткан, кийин азан айтылганда азанды кайталаш керек. Азанды эмне кылыш керек экени? İçinizden kaytalanız. Allahu Akbar dedik o. İçinizden Allahu Akbar. Aşhadu en la ilahe illallah dedik o. Aşhadu en la ilahe illallah. Aşhadu enne Muhammed Resulullah dedik. Aşhadu enne Muhammed Resulullah. Hayya Resulullah dedik. Hayya Resulullah. Hayya felah dedik. Hayya felah. Vardı. Jol olsa hayya felah min hayya Resulullah'ın ordu'nda la havle ve la kuvvete illa billah aytsanız da olur. Meyli azan pütkөндөн кийин Пайгамбарыбыз айткан дуа бар. Пайгамбарыбыз айткан, kim азан айтып бүткөндөн кийин мага васила деп коет. Васила дегени бул улуу макам. Адамзат, бүткүл адамзатка бир эле макам берилет. Ошол васила деген улуу макам Алланын тарабынан улуу белек адамзаттын бирөөсүнө гана. Ал Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга буйрат буйрса, Пайгамбарыбыз айткан, мен үмүттөмүн деген, Алла Таалам ошону мага берет деп, ким мени мага ошо Алла Тааладан василаны сураса, ага менин шапаатым сөзсүз болот деген. Ошон үчүн намазда биз азан айтып бүткөндөн кийин Аллахумма робба хадихи даъвати тамма вассалатил каима ати Мухаммадинил васила деп айтып атабыз да. Вал фадила ваб'атhu мақаман махмудан лиллади вa'адта иннака ла тухлифул ми'ад. Я Аллах, ушул даават, ушул азан бул толук даават. Ушунун ээси робу Аллах. Намаздыкы Аллах. Muhammed Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга васила бер деп сурап атабыз Алла Тааладан. Түшүнүктүүбү? Васила бая макам. Андан кийин фазилат, артыкчылык берген, макамул махмуд деген бар. Макамул махмуд деген дагы улуу макталган макам. Ал Пайгамбарыбыздын кыямат күнү шафаатул кубра, шафаатул узма, эң улуу шафааты бардык пайгамбарларга, бардык мусулмандарга, бардык капырларга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү эсеп китеп башталуусу үчүн шафаат кылат, ортого түшөт, ошону маками махмуд деп коет. Ушуларды сурап атпайбызбы бизчи? Андан кийин анан намаз окуңуз мейли. Демек, азан айтылып атканда эмес, бул азан бүткөндөн кийин. Мен судурук болуп ооруп, жок. Устаз, мен өзүмдү түшүнбөй жатам. Көрө албастык жаман ойлоп ар кимди. Кантип жан дүйнөнү тынчтандырса болот. Сиз зикирди көп кылыңыз да. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Таала айтат, кабардар. Зикирде гана жүрөк тынчтанат. Жүрөктөрдүн тынчтануусу, бейпилденүүсү, рахаттануусу Алланын зикри менен гана болот. Ошон үчүн көп иншалла зикир кылып турса, шайтан ар кандай жаман ойлорду сала албайт. Мен судурук болуп ооруп жатам.
Ал оорудан кантип сакайсам болот? Дем салдырыңыз. Иншалла, врачка да барып көрүнүңүз. Өмүрлүк жарымды эртерээк таап үйлөнүүнүн дуасы барбы? Бар дуа. Кыргызчаны Алла Тааладан сураңыз. Я Алла, иманды жар бер деп. Осы Муса пайгамбардын дагы дуасын уламалар, алымдар көп тажрыйбадан өткөн дуа катары иштетилет. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир деген дуа. Акылбы? Иманды кантип күчөйтсө болот? Анан мен гусул алгандан кийин дагы өтпөй калдыбы деп корко берем. Не кылсам болот? Иманды күчөтүш үчүн иманды сөздү сүйлөш керек. Иманды сөздү угуш керек. Иманды мээнетен кылыш керек. Иман тууралуу көбүрөөк окуш керек. Гусул алгандан кийин деле дагы ушундай өтпөй калдыбы деп. Жок. Бул васваса. Бул шайтандын азгырыгы. Ошону гусул кылдыңызбы? Бүттү. Толук жуунгандан кийин бир жер жуулбай калды, кургап калдыбы, толук болбой калдыбы деп азгыра берет, ага көңүл бурмаң. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп 3 жолу окуп туруп, сол жака 3 жолу тü деп коюңуз. Протез тишиң болсо, таарат алганда протезди алып таарат алыш керекпи же албаш керекпи? Жөн ала берсеңиз деле болот. Алып чайкап койсоңуз деле проблема жок. Оозго суу алуу туугандар, бул сүннөт. Ушуну чогуу эле алып койсоңуз деле болот. Жолдошум мен жөнүндө жаман күмөн өтө көп санайт. Ортобузда сууп баратат. Күндөн күнгө бир кызыбыз бар. Кызым үчүн сабыр кылып келем. Өзүм 5 убакыт намаз окуйм. Ортодо мамиле жакшы болуш үчүн туугандар, иман жана амали салихти күчөйтүш керек. Амали салих деген үйдө намаз окуганды, зикир кылганды, Куран окуганды, сүннөткө бекем болгонду, күнөөлөрдөн сактанганды күчөйтүш керек. Анан ортодо Кудай кааласа мухаббат болот. Жүрөгүмдө тынчтык жок, эмне кылсам болот? Азыр эле айттык, зикирди күчөтүңүз. Сыйкыр кара дуа бар деп уккам. Адамга зыян жеткизеби? Кимдер жеткизет зыянды? Сыйкыр дагы бар, кара дуа дагы бар туугандар. Буну карап туруңуз. Эртең кыямат күнү Алла Таала ким сыйкырлады сурагы болот. Кара дуадагы, сыйкырдагылар дагы жиндер менен кетет. Ошо жиндерди да сурак алынат. Кайсы адам жинге зыян жеткирсе, аны да сурайт. Кайсы жин адамга зыян жеткирсе, буну да сурайт кыямат күнү. Ошон үчүн булардан сактануу дуалары бар. Пайгамбарыбыздын берекелүү дуаларын көңүл буруңуз. Кичинекей 1,5 жаштагы кызым уктап жатып, чочуп, бакырып, ыйлап турат. Эмне кылышым керек? Окутуңуз. Өзүңүз биринчи окуп, дем салыңыз. Ихлас Фалак Насты постоянно жатаарда 3-3. Азыр андан да көп окусаңыз да мейли. Аят-ал Курсини сөз окуңуз. Шайтан айткан го мына Аят-ал Курсини Абу Хурайра разияллаху анхуга. Узагыраак окуя. Түндөсү окуп жата турган болсоң, таң атканга чейин сага эч нерсе бир жамандык кыла албайт, эч бир жамандык сага жакындабайт деген. Аят-ал Курсини. Шайтан өзү жалганчы болсо дагы ошондо чын сүйлөгөн дейт да. Зекет жөнүндө толук маалымат берип коюңузчу, кандай адамдарга берилет? Жакын адамдаргабы же алыс адамдаргабы? Зекет боюнча биринчи мусулман болуш керек. Мусулман эмеске зекет өтпөйт. Бир. Экинчиси кембагал болуш керек. Байларга зекет өтпөйт. Макулбу? Анан иншалла жакыныңыздан баштай бересиз. Салам алейкум гусул алганда сөзсүз дуасын айтыш керекпи? Сөзсүз эмесми? Мындай ниет кылып койсоңуз жакшы. Сөз айтпасаңыз деле гусул өтө берет. Сакалды кебирлери кыркса болот, кебирлери кыркпаш керек дешет. Жооп берип коюңузчу. Мени кырсаңыз мейли, бир уч деген бизде. Бизде Ханафи мазхабта бир уч. Андан ашчасын кырка берем. Намаз окуйм, зына кылгам, катуу өкүнөм. Үйлөнсөм аялыма айтышым керекпи? Кандай? Күнөөнү айтуу дагы арам да. Күнөөнү кылуу арам, аны айтуу дагы арам болот. Ошон үчүн сиз анан көрө Аллага айтыңыз аны. Алла Тааладан тооба кылып, истигфар кылып. Уста кыз жигит болуп сүйлөсө чоң күнөө болот эмеспи? Эгерде ошол кыз жигит үйлөнө турган болсо, ошолордун күнөөлөрү жуулат деп уккам, чынбы? Никеден кийин жуулат, никеге чейин эмес. Вакыт болуп калды. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллахым баарыбызга бактылуу жашоо берсин. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга тынчтык, амандык, бир туугандык, токчулук берсин. Bir rahman.